Өкмөт мамлекеттик насыянын үстөк пайызын 10%га чейин ылдыйлатты. Бул тууралуу МИК төрагасынын орун басары Нуржигит Үсөнакунуулу билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин ипотеканын үстөк пайызы 12ден 14%га чейин болчу. Жаңы тартип менен ипотекалык насыя алгандар 27%ды түзөт. Элдияр Ханбутаев жаңы конушуна көчүп келгенине 1 ай гана болду. Ал жубайы менен ипотеканын оң терс жактарын изилдеп, анан гана бирдиктүү чечимге келишкен. Элдияр өзү 29 жашта, мамлекеттик кызматкер. Жубайы Айпери дагы деле декреттик өргүүдөн чыга элек. 1 жаштагы уулу чоңоюп жатканда батирден батирге көчүү ыңгайсыз болмок деп, мамлекеттик ипотека аркылуу 1 бөлмөлүү батирлүү болушту. Буга чейин ата-энебиз менен турчубуз. Ошондуктан мен үй бүлөнүн улуу баласы болгондуктан бизде Кыргызда бар эмеспи, жана бөлүнүш керек. Менден кийин дагы 2 иним бар. Ошон үчүн биз ушу бөлүнүүгө ниет кылып бөлүндүк. Ошондо насыянын жалпы суммасы 1 миллион 850 000 сом болду. Жаш үй бүлө бул каражатты 15 жыл ичинде төлөп бүтүш керек. Бирок элдер ипотекадан андан да эрте кутулам деп ишенет. Алдыда программада көрсөтүлгөн бир нече жеңилдиктер жана башка арзандатууларды караштырууну пландап жатат. Шарттары 12%. 12% болгонун себеби биз акча чогултуп 10%-ин гана төлөдүк. Ошон үчүн бизге 1 жылдык эсептегенде процентный ставкасы 12% болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компания ипотекалык насыяларды жарандарга 2016 жылдан баштап бере баштаган. 1 жылдын ичинде аталган түзүмдүн багыты менен 1400дөн ашуун ипотекалык насыя берилди. Анын жалпы суммасы 1,5 миллиард сомдон ашат. Бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания чет өлкөлүк тажрыйбаларды эске алып, ипотекалык насыялоонун бир нече механизмдерин жүзөгө ашырганы турат. Мисалы, турак жайды кеңейтүү механизми. Биз ошо жашап турган турак жайды именно общежитияда, коммунальный квартираларда жашаган жарандарга жардам берели деп атабыз. Бул механизм жашап жаткан турак жайды саткандан кийин ага ошо жаңы турак жайды сатып алууга жетпеген суммага ипотекалык кредит берилет. Ипотекалык насыя алууга алгачкы төлөмү жокторго мамлекеттик ипотекалык компания кийинки механизмди жүзөгө ашырууда. Бул андан ары сатып алуу менен ижарага турак жай берүү. Ипотеканын мындай түрүнө пайыздык чен жогору болбойт дейт МИК жетекчилери. Бул үчүн мамлекеттик ипотекалык компания турак жай фондун кеңейтүүнү пландап жатат. Тактап айтканда, бардык аймактарда эконом класстагы турак жайларды куруп же сынак жарыялап, даяр батирлерди сатып алуу менен ишке ашырса болот дейт компаниядагылар. Бул өзүбүздүн жилищный фондду түзүү, ал куруу, эконом класстагы үйлөрдү, батирлерди куруу жолу менен азыркы убакта анын теңирээк маалыматты Нуржигит Үсөнакунович айтып берет. Бирок бүгүнкү күндө биз нарында уже тендер жарыялап койгонбуз. Мына бүгүн экинчи вскрытиясы болот. Адан тышкары Бишкекте дагы бир көп кабаттуу, көп батирлүү тамдык урайында атабыз. Туңгуч микрорайонунда кече ачылышы болду. Өкмөттүн арзан турак жай программасын жүзөгө ашырууда бир топ кыйынчылыктар жаралды дейт мамлекеттик ипотекалык компания төрагасынын орун басары Нуржигит Үсөнакунуулу. Бир топ мыйзам ченемдик кагаздар жетишсиз болгондуктан секторалдык документтерге өзгөртүүлөр киргизилген. Мамлекеттик турак жай каржылоо мыйзамы иштелип чыгып, ушул жылдын 4-майына күчүнө кирди. Жалпысынан алганда ипотекалык насыялардын мөөнөтү минималдуу түрдө 5 жылдан кем болбош керек. Ошондой эле өздүк салым турак жай алуучунун өздүк салымы 10%дан кем болбош керек. Жана ипотекалык насыялар мамлекеттик программа боюнча улуттук валютада эч кандай комиссияларсыз жана эч кандай кепилдүүлүк талап кылбастан берилүү шарттары каралган. Мыйзамдагы өзгөрүүлөр менен кошо ипотекалык насыя берүүнүн дагы бир түрү ишке ашып калат. Бул контракттык турак жай аманаты. Жарандар адегенде белгилүү өлчөмдөгү каражатты топтоп, сактап, аларды андан ары турак жай сатып алууга же курууга пайдаланышат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилери мындай механизмдер менен ипотека аркылуу турак жайга ээ болгондордун саны 2020 жылга чейин абдан өсөт деп белгилейт. Ушул эле жылдын жарым жылдыгында эле МИКтин насыялык куржуну 8,8 миллиард сомду түзгөн. Анын ичинде мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыялары ипотекалык көлөмдүн 31%-ын түзгөн.